Саламатсыңар балдар. Бүгүн кыргыз адабияты сабагыбыз күнгө шейшемби 7-айынын 17-си. Тоголок Молдонун жаш балага берген кыздын арманы аттуу чыгармасы менен таанышабыз. Алгач сөздүктөр менен таанышып алалы. Нааразычылык, недовольствие, аял кылып, выдавать замуж, кайнатам, свекр, күйөөлүү, замужная, жараткандын Всевышний. Кас, душман, враг. Боору таш, жестокий. Кайрып бере албай, не может возвратить. Калга кылар, защитить. Ажыратып, разводить. Улан, парень. Тилек, желание. Убал жок, греха нет. Ущерб, урон. Негизинен бул чыгармада Тоголок Молдо Анаркүл аттуу кыздын атасына болгон нааразычылыгын жана тилегин көрсөткөн. Атасы Карабай, Шеримбай деген байдан алган карызын кайтарып бере албай, 25 жаштагы өз кызын Шеримбайдын 7 жашар баласына аялдык кылып берет. Ошондой эле ата баласына кас болгонун, боору таш экенин айтып, ошол эле учурда атасы карызынан тез кутулуп, жаш баладан аны ажыратып, өз тең тушуна турмушка берсе экен деген үмүт менен тилек кылып жүрөт. Өзү теңдүү кыздардын турмушуна көз артат. Себеби алардын тагдыры Анаркүлдүкүнөн башкача. Алардын күйөөлөрү Анаркүлдүн күйөөсү сыяктуу 7 жашар бала эмес. Баары физикалык, моралдык жактан жетелеп турмуш курууга даяр болушат. Анаркүлдүн ойлогону атасынан үмүтү чоң. Жаш балага туш кылган жараткандын буйругу экен дебестен, атам кепке сөзгө келсе экен, карызын кутулуп, мени быйыл бул жерден алып кетсе экен. Анан быйыл бул жакта мени бербесе, тирүүлөй жерге көмсө экен деп аябай катуу таарынат. Ал канча ойлонбосун, кыялданбасын, атасы Анаркүлдүн ойлогон оюн ишке ашыра албайт. Ошентип 25 жаштагы кыз өз арманын, жаш балага болгон арманын мына ошентип баяндайт балдар. Силерге үй тапшырма 2 түрлүү берилет балдар. Мына ушул 2 тапшырманын бирөөсүн гана аткарасыңар. Кааласаңар окуу китебиңердин 34-35 бетиндеги ырлардан 8 сап гана ыр жаттайсыңар. Же болбосо кызга жана балага Вендин диаграммасын түзөсүңөр. Ал кандай болуп түзүлөт? Мына силерге доскада көрсөтүлүп турат. Кыз канча жашта, кандай болгон, анын турмушу, анын кыялы, ал эми бала канча жашта, анын кыялы, мына кыз менен баланын өзгөчөлүктөрүн 2 жакка бөлүп жазабыз дагы, ал эми ортого окшоштуктарын гана жазабыз. Убакыт бөлүп көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат балдар. Мен силерге түшүндүргөнгө аракет кылдым. Силер дагы тапшырманы аткарып жөнөткөнгө аракет кылгыла. Саламатта болгула.